дүйнө жүзү глобалдык жылуулук боюнча жана анын тийгизген таасирлерин изилдеп коңгуроо кагып дүйнөлүк деңгээлде сессияларды өткөрө башташты. Ар бир мамлекет өзүнүн даярдаган докладдарын окуп, канткенде экосистемага жардам бере алабыз, канткенде мөңгүлөрдү сактап калабыз. Мына ушул сыяктуу көптөгөн суроолордун үстүндө иштеп жатышат. Мындай көйгөйлөрдүн үстүндө иштөөдө мыкты адистердин башы биригип, биргеликте иш алып барышууда. Эгерде суу проблемалары барган сайын өзүнүн актуалдуулугу жана мааниси боюнча көтөрүлүп эле баратат да. Бул жагынан алып караганда жакынкы бир 100 жылда суунун проблемалары өркүндөп эле кете берет. Эмне себептен? Себеп дегенде, эгерде мурда бир чоң жанагындай международный, межгосударственный или межэтнический бир конфликттердин негизи жер талаш менен анан межэтнический мамиленин ортосунда чыгып келсе, бүгүнкү күндө 21-кылымда суу проблемалары тоже бир чоң спорлорго алып келе баштады да. Анын эң негизги себеби бүгүнкү күндө суунун пайдалануунун деңгээли кээ бир экономикалык көрсөткүчтөрдүн деңгээлинен астыга озуп чыкты. Муну мен майдалабай эле бир эле мисал менен келтирип көрөйүн. Например, 1970-жылдары мына ушул эле Борбордук Азияда где-то 24-төн 30 миллионго чейин эле калк жашагандагы ошол кеңдеги деңгээл потребление, суунун потребление бүгүн Борбордук Азияда 70 миллион калк жашайт. Значит, соответственно 2-3 эсе сууну пайдалануу өстү да. Ошондуктан бүгүнкү күндө жанагы суунун пайдалануу деңгээли кээ бир экономикалык көрсөткүчтөрдөн астыга өзүп кетти деп атканым ушундан да. Экинчи жагынан мындай жалпылап караганда суу жана океандардагы суу менен кошуп караганда суу көптөй эле көрүнө берет да. Бирок ичкен суу бүгүн уже дефицит боло баштады. Ичкен таза суу. Биздин расчеттор боюнча, если ушул бүгүнкү күндөгү темп менен пайдаланып кете берсек, 2040-2050 жылдарга жер шарынын калкынын 2 миллиарддан ашык населениясы калкы суу дефицитине кабылганы калды да. Ошондуктан бул биздин институттун изилдөөлөрүнүн эң негизги максаты ушул сууну рационалдуу пайдалануунун жолдорун изилдөө да. Бул Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын суу көйгөйлөрү жана гидроэнергетика институту. Институт 1992 жылы академик Маматкановдун демилгеси менен түзүлгөн. Агайдын музейин анан библиотека кылып түзүп койдук. Агай техника илимдеринин доктору, гидролог катары Кыргызстанда ушу суу проблемалары боюнча ошондой эле Борбордук Азиядагы бирден бир алдыңкы чоң үлкөн адис болгон деп айтсам болот. Агай ушул кээ бир өздөрүнүн айткан сөзүндө Кыргызстанга ушу суу ресурстары экономикалык жактан пайдап келе турганын өмүр бою айтып жүрүп эле өтүп кетти. Бирок ушул биз бүгүнкү күндө агайдын жасаган, баштаган иштерин улантып атабыз. Анан мен ойлойм, ушу жакынкы жылдары баары бир ушул агай өзүнүн ичинен мечтать этип кеткен жанагы Сары Жаз боюнча проекттери ишке ашат. Андан сырткары Кыргызстан ушул Борбордук Азиядагы жана вододеление боюнча экономикага бир пайдап келе турган иштер жүрөт деген толук ишеним бар. Бүгүнкү күнү институтта 6 лаборатория, Тянь-Шань бийик тоолуу изилдөөчү борборду жана кооптуу гидрологиялык кубулуштарын изилдөөчү Аларча полигонун камтыйт. Ар бир полигондо иш кызуу жүрүп, изилдөөчүлөр жерден барып изилдеп турган кездери көп катталат. 6 лабораториянын ичинде бир лаборатория высокогорный прорывоопасный көлдөр менен заниматься этет. Бир лаборатория речной сток жана поверхностный воду деп коет, дарыялар менен заниматься этет. Бир лаборатория жер астындагы суулар менен изилдешет. Бир лаборатория горный экосистемди, бир лабораториябыз ГИС технология деп коет, технические сопровождения. Ушуну карайт, анан бир лаборатория ушу мөңгүлөрдү изилдешет. Жалпы ушул 30 жылдын ичинде институт тарабынан мамлекетке керектүү чоң разработкалар иштелип чыккан. Алар даже бүгүнкү күндө мамлекеттик деңгээлде берилген, кээ бирлери ишке ашып атат, кээ бирлери даяр турат да.
Алар кайсылар? Бул биринчи очередте мен айтсам болот, жанагы ушул суулардын Борбордук Азиядагы бүгүнкү күндө бөлүнүшү жөнүндө да. Эми суу ресурстары Кыргызстандык негизинен жана 3 бөлүктөн айтсак болот. Биринчи Дарыянын суулары. Дарыянын суулары бүгүнкү күндө ушул биздин институттун данныйлары боюнча где-то бир Кыргызстанда 51 миллиард метр куб суу пайда болот да. То есть агып чыгат. Мына ошол 51 миллиард кубтун биз бүгүнкү күндө bir 12 миллиардын эле пайдаланабыз орошенияга, анан технически жанагы ичкенге деп. Калган фактически 39 миллиардты коңшу мамлекеттерге агып чыгат да. Агып чыгат. Анан бүгүнкү күндөгү мен жана айтып аткан спордун бири мурун ушул биздин агып чыгып аткан сууларга Союздун убагында Москвадан дотация койчу дагы биздин жанагы гидротехнический сооружениялардын кармалышына жардам берип компенсация кылып келишкен да. Союз 91-жылы тарады. Кыргызстан өзүбүздүн территориядагы салынган, например, ошол эле Токтогулдун 1 жылдык содержаниясына где-то 150 миллиондой акча кетет да. Ошону биз өзүбүздүн бюджеттен төлөп калдык. Тогда как Москва ошол Союздун убагында алар компенсация кылчу. Ошол эле мезгилде биздин ошол Токтогул аркылуу агып чыгып аткан сууларга Өзбекстан менен Казакстан компенсация берчү да. Алар кандай компенсация? Компенсация жана энергия ресурстары менен берчү, нефти менен берчү, газ менен берчү, буудай менен берчү, жана технический жардам берчү да. Кийин 91-жылдан кийин биз ушул энергия ресурстарды коңшулардан сатып алып калдык рынок баасында, а биздин суулар дагы деле бекер агып чыгып. Мына биздин институттун ушул багытта абдан көп расчёттор бар. Жанагы эле стратегия трансграничных вод иштелип чыккан, концепция иштелип чыккан, экономический механизмдер иштелип чыккан разработкалар бар. Сууну как природный ресурс, товар деп признавать этип законго киргизген менен бүгүнкү күндө иштебей, ошол механизмдердин жоктугунан иштебей жатат да. Анан ушул багытта биздин институттун жанагы лаборатория абдан көп иштерди жүргүздү. Андан сырткары мына ушул эле жанагы Сары Жаз боюнча, Сары Жазда фактически где-то бир 6,5-7 миллиард кубка жакын суу Кытайды көздөй агып чыгып кетет да. Ал суу эч ким пайдаланбайт. Башында кытайлар деле пайдаланчу эмес. Ал жанакы эле Такламакан чөлүнө барып сиңип кетчү да. Кийин ушул Сары Жаз боюнча расчёттор эсептелип, Кытай тараптан 3 ГЭС, биз тарапта 2 ГЭС салабыз деп расчёттордун баары научный обоснованный эсептелип чыккан проекттери бар. Кытайлар бүгүнкү күндө акыркы 10 жылда өздөрүнүн территориясына салып алды, а биздин суу дагы деле бекер агып чыгды. Так эле ушундай Чаткал боюнча дагы мало изучено, ал жерде да Өзбекстанды көздөй где-то 7 миллиардка жакын куб суу агып чыгып атат. Эч ким мунун үстүнөн карап иштеген жери жок. Эми бул жагынан алганда эки жактуу болуп атат. Биз айтып эле келатабыз, бирок жанагы дүйнөлүк суунун бөлүшүндө суу негизи баягы трансграничный суулар өзү бекер агып чыгышы керек. Бирок ошол агып бараткан территориялар ошо суунун сапатына жана ар ким өзүнүн пайдаланган суусуна баары бир жана компенсация кылышы керек да. Ошондуктан биз мына бүгүнкү күндө мамлекеттин жетекчилигине чейин айтып атабыз, мамлекеттик деңгээлде ушул Казакстан менен Өзбекстандан суунун бөлүшүндө бир рационалдуу, научно обоснованный подходко келишибиз керек деп. Биз мына былтыр президентибиз Ташкентке барганда ошол жанагы выступлениясында текстти жазып бергенде биз МИД аркылуу совещанияга барып, биздин институт позициясын 6 бетке жазып бердик. Ошондо как раз таки президент Ташкентте биздин институттун позициясын дагы озвучить этти суу проблемаларын. Алар биринчиси ошол жанагы 98-жылы суунун Борбордук Азиядагы бөлүштүрүү боюнча кабыл алынып калган протокол бар. Ошол протоколду кайра карап чыгыш керек деп. Экинчиси ошол суунун механизмдерин иштеп чыгышы керек деп. Үчүнчүсү анан сууну уже как товар катары признать деп кабыл алынды да. Биз институтка барганда изилдөөчү Рысбек Сатылганов Ысык көлдө жайгашкан полигонго сапар алганы даярданып турган кез экен. Биринчиси мына Тескей Ала тоодо. Экинчиси мына бул Кыргызский хребет деп коет. Үчүнчү объектибиз мына бул Акшерек массиви. Кум төр жайгашкан жерде.
Ана кийинки объектибиз биз Памир-Алай деп коет, мына бул Памир-Алай. Мына ушул объектилерди ушул региондордо, ушул бийик тоолуу аймактарда биз өзүбүз ушул мөңгүлөрдү өзүбүздүн илимий изилдөөлөрүбүздү жүргүзөбүз. Бул биздин иш жүргүзгөн, илимий иш жүргүзгөн объектибиз негизги. Ошондой эле ички Тянь-Шань дейт. Муну ички Тянь-Шань, мунун баары ички Тянь-Шань деп аталат. Бул нарын суусу көрүңүз, нарын суусунун бассейни ушу ички Тянь-Шань. Ушу ички Тянь-Шаньдагы биз бүгүнкү күнү мына ушул Терское алатоодо жана Акшерак массивинде иш жүргүзүп атсак, келечекте биз ушул ички Тянь-Шаньды жана Памир-Алайды и Борбордук Тянь-Шаньды толугу менен камтыган ушул чоң изилдөөлөрдү өзүбүздүн эл аралык кызматташтарыбыз менен, партнерлорубуз менен кызматташкан. Ушул ишти келечекте ушул пландап жатабыз. Рыспек Сатылганов жетектеген Тянь-Шань бийик тоолуу изилдөө борбору мөңгүлөрдү көзөмөлдөгөндөн сырткары дагы бир топ илимий иштерди алып барышат. Маселен, ысык көлдүн деңгээлинин өзгөрүшү, ал жакта болуп жаткан физикалык, химиялык, биологиялык өзгөрүүлөрдү аныкташат. Айтымында, ысык көл 2011 жылдан 2022 жылдан бери 95 сантиметрге төмөндөгөн. Ал эми былтыр бир жылдын ичинде 50 сантиметрге чейин деңгээли түшүп кеткен. Мындай маалыматтар изилдөөчүлөрдү коопсуздандырат. Жана төмөндө атап кеткен өзүбүздүн эл аралык илимий партнерлорубуз менен ушул көл өрөөнүндө көлдүн деңгээлин сакташ үчүн эмне иш кылыш керек деген илимий жыйынтыктарды өзүнүн жыйынтыктарыбыздагы айтып кетсек болот. Бул биринчи кезекте мына көлдүн түшүп аткан эң биринчи себеби бул климаттык болсо, климаттык өзгөрүү. Экинчи эң негизги себеби бүгүнкү күнү бул ошол көлдү курчап турган тоолордон агып чыккан сууларды көлгө жетпей, аны биз субатка алып толугу менен, кээде толугу менен көпчүлүк убакта буруп алып атпайбызбы? Мына ошонун көл жана көлдүн деңгээлинин төмөндөшүнүн эң биринчи себеби, эң негизги себептен бири ошол. Ошондуктан биз ана бүгүнкү күнү мына өкмөткө дагы, өкмөттүн алдындагы айыл чарба тармагын тейлеген министерстволорго дагы айтып келатабыз. Биз жакын арада ушу көл өрөөнүндөгү сууну пайдалануу технологиясын өзгөртпөсөк, башка сууну аз пайдалана турган технология өтпөй турган болсок, келечекте биз өзүбүздүн көлүбүздү сактап кала алабызбы, жокпу деген ушундай өзүбүздүн илимий иштердин жыйынтыктарын дагы айтып келе жатабыз и ушул жөнүндө кабарлап да келе жатабыз. Климаттык өзгөрүү, агын суулардын өзгөрүүсү жаратылышка кандай таасир берерин изилдөө менен 2050 жылдарга карата божомолдуу түрдө гидрологиялык моделди түзүп келишет. Мындан сырткары изилдөөчүлөр бийик тоодогу көлдөрдүн жарылып, агып кетүү коркунучуна мониторинг жүргүзүп, алынган маалыматтарды өзгөчө кырдаалдар министрлигине жөнөтүп, маалымат берип турушат. Экосистеманын өзгөрүүсүн, өсүмдүктөрдүн сапатынан, анын курамынан билип турган окумуштуулар тоого экспедицияга чыгышып, ар бир өрөөндөн өсүмдүктөрдү изилдеп келишет. Лаборатория ушул тоо экосистемалар боюнча илимий изилдөөлөр жүргүзөт. Алар деген фундаменталдык изилдөөлөр. Биздин институтта биз көптөн бери тоолорго чыгып, экспедицияларга катышып, изилдөөлөрдү жүргүзүп жатабыз. Алардын натыйжаларын биз өзүбүздүн жана отчеттордо сунуш катары киргизип, биздин азыркы климаттык шарттар өзгөрүп жаткан мезгилде, антропогендик басым болуп жаткан кезде ушул экосистемалардын компоненттери канчалык өзгөрүп атат, кандай болуп жатат, деградация болуп жатабы, ошол абалын биз изилдеп, баалап, андан кийин ошого жараша сунуштарды берип жатабыз. Салым кошолу деп ушул монументти жасап беришкен. Бул жерде биз көрүп атабыз. Экосистема деген бул табигый
комплекстүү система, ага деген жаратылыштагы жандуу жана жандуу эмес компоненттер кирет. Мына жандуулар булар деген жаныбарлар, өсүмдүктөр кирет. Мына өсүмдүктөр карагай, анан кийин жандуу эместерге бул аба, бул деген суу, анан жер, топурак, геологиялык породалар кирет. Ушул кичинекей ушундай бир эмени көрсөтүп турат, экосистеманын мисалын көрсөтүп турат. Биз бул жерде көрүп турабыз, ар бири бири-бирин деген мындай көз карандуу. 2022 жыл тоо экосистемаларды коргоо жана климаттык туруктуулук жылы деп жарыяланган. Ошого карата быйыл институт бир катар маанилүү иш-чараларды өткөрүшүүдө. Институттун изилдөөлөрү Кыргызстан үчүн приоритеттик жана стратегиялык мааниге ээ. Институттун дагы бир маанилүү лабораториялардын бири бул гидроэнергетика лабораториясы. Бүгүнкү күнү аталган лаборатория бир катар изилдөөлөрдү жүргүзүп келет. Азыркы тапта бул лабораториянын окумуштуулары Ысык көл чүй бассейндерине кирген кичи өзөндөрдүн жана суулардын гидроэнергетикалык потенциалын изилдеп жатышат. Сиздерге белгилүү болгондой, баарыбызга белгилүү болгондой, быйылкы жылы өзүңүздөр билесиздер, энергетика боюнча бизде аябай кыйын жагдайлар болуп атат. Кыргызстанда өзүңүздөргө белгилүү болгондой, жана Токтогул КЭСиндеги суулардын аздыгына байланыштуу. Ошол себептен гидроэнергетика, то есть энергетиканы иштеп чыгуу боюнча ушул жанагы маалы кездерди, кичи кездерди болбосо кыргызча айтканда кичи кездерди куруу боюнча бүгүнкү күндө чоң проблема коюлуп атат мамлекет тарабынан. Ошол себептен биздин жанагы изилдеп аткан себебибиз кайсы жерге канча станция койсо болот, жанагы кичи электростанцияларды койсо болот, канча энергетика иштеп чыкса болот, канча күчтүүлүгү кандай болгон станцияларды курса болот, кубаттуулугу кандай болгон. Ушулар боюнча бүгүнкү күндө чоң проблема болуп атпайбы? Ошолор боюнча мына биз иш алып барып атабыз. Бүгүнкү күндө жанагы келип аткан инвесторлор ошо бизге кайрылып, ошолор боюнча маалыматтарды алып, кайсы жерге канча станция курса болот, кубаттуулугу канча болот, канча электроэнергия алса болот деген суроолор боюнча бизге кайрылса, биз ошолор боюнча маалымат бере алабыз да, жанагы жүргүзгөн иштерибиз боюнча. Айта кетсек, бүгүнкү күнү институт тарабынан бир катар илимий эмгектер китеп болуп чыккан. Жаңы чыкты, 22 январь менен чыкты. Ушул жерде бул монографияда водные гидроэнергетические ресурсы Кыргызстана в условиях изменения климата деп бул жерде ушул институт менен жана айтып аткан кийинки 10 жылдагы жасаган иштеринин отчеттору киргизилди. Биз бул сапар традицияны бузуп мурун суу проблемалары деп айтып келген болсок, бул жерде 6 главаны наоборот мөңгүдөн баштап, андан прорвопасный көлдөргө айтып, 2-главасы, 3-главасы дарыяларга айтып, 4-главасы жер астындагы сууларды айтып, андан горный экосистема боюнча токтолуп, анан жалпы рекомендация бердик. Бул бүгүнкү күндө абдан жакшы спрос менен адистер сурап атат бизге бергиле деп. Мына бул жерде биздин болгон акыркы материалдарыбыз киргизилген. Андан сырткары менен аркасында бул жерде институттун структурасы боюнча жана айтпадымбы, 6 лабораториянын Тяншанский центр. Андан сырткары бизде бүгүнкү күндө жана кандидаттык жана докторлук диссертацияларды жактоо боюнча диссертациялык совет иштейт. Диссовет ушул Тажикстан менен биздин ортобузда түзүлгөн межгосударственный диссовет деп коет. Мына ушул жерде дагы ушу суу проблемалары боюнча Кыргызстандын эле эмес, Тажикстандын, Казакстандын, Россиянын окумуштуулары келип кандидаттык докторлук диссертацияларын жактап атат. Бул жерде диссовет бүгүнкү күндө жакшы иштеп атат десек болот. Андан сырткары мына бир былтыр чыккан бул жана прорвопасный көлдөр бүгүнкү күндө абдан актуалдуу болуп атат. Жанагы мөңгүлөр көбүрөөк эриши, мөңгүлөрдүн астында предледниковый көлдөрдү пайда кыла баштады. Мына ушул багытта да биздин институтта чоң иштер бар. Гидрогеологдор иштешет, анын ичинде эле ушул жана Ерохин Сергей Александрович деген чоң адис бар. Мына ушунун руководствосу менен мына ушул монография чыкты жана бүгүнкү күндө жакшы иштер жүрүп атат. Анан мен ушул жалпы суу ресурстары боюнча айткым келип атат. Биз баягы күнү ушул МЧСте да болгондо айттык. Мына водные ресурсы Кыргызстана в современном этапе деп чыкканда, бирок бул монография 2006 жылы чыккан.
А 2006 жылы чыкканда ошол 2005 жылга чейинки данныйлар менен чыгарганда, анан биз азыр бүгүн айтып баштадык, Кыргызстандын суу ресурстарын жаңыча уже кайра оценка кылыш керек. Потому что могул жердеки берген, мен жана айтып аткан 51 миллиард метр куб суу, агын суу бар деп атканым, андан бери 20 жыл өттү, может көбөйдү, может азайды. Андан кийин эч ким изилдеген эмес да. Биз азыр бүгүнкү күндө ушул өзүбүздүн ойлорубузду как госзаказ кылып МЧС менен Министерство природных ресурсқа берип атабыз. Если алар ошол заказ берип или бир финансирование бөлсө, биз жакынкы 3 жылдын ичинде суу ресурстарын кайра баалап берсек, канча агын суу бар, канча жер астындагы суу калды, канча мөңгү бар, жана ошону кандай пайдалануунун жолдорун айтып берсек деп даярданып атабыз. Бул жерге бир частично жаңы технология методдор менен колдонуп изилдөөлөр болду, бирок ошол данныйларды, могул берилген данныйлар менен муну салыштырып, анан тактап чыгаруу үчүн бизге бир аз убакыт керек да. Андан сырткары бизде жакшы кийинки кездерде ушу международный публикациялар кете баштады. Биздин окумуштуулар өздөрү эле бул жерде иштебей, мен жана айтпадымбы, Кытайлар менен, япондор менен, анан француздар менен, жана швейцарлар менен бирге проекттер негизинде жакшы международный публикациялар. Бүгүнкү күндө жана илимдеки бирден бир негизги требования международный публикация болуп эсептелет. Ошо международный публикациялар бизде жылына бир 6-8 статья чыгып атат биздин институттун сотрудниктериники. Жанакы айтып аткан Web of Science платформасында, Scopus платформасында чыга баштады да. Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын суу көйгөйлөрү жана гидроэнергетика институтунда 80ге жакын кызматкер эмгектенип, анын ар бири илимге салым кошуп келет.